О Еменели, кубанычтуу кабарды кабыл алгыла. Имам Аш-Шаукани. Еменели силерге булут сыяктуу келишет. Алар жер бетиндегилердин эң мыктылары. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Еменели кандай улуу эл. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Медина, Шам жана Йемен элдерин көп эстеп, аларга көп дуба кылган. Имам Бухари Абдуллах ибн Умардан Аллах андан разы болсун төмөнкү сахих туура хадисти кабарлаган. О Аллах, биздин Шамыбызды, Шам шаарларын жана Йеменибизди берекелүү кыла көр. Имам Бухари Абу Хурайра Аллах андан разы болсун айткан төмөнкү хадисти кабарлайт. Силерге Йемен эли келди. Алардын жүрөктөрү назик жана жумшак. Ыйман да Йеменде, даанышмандык да Йеменде. Чындыгында мен бул хадистин маанисин йемендиктер менен иштеп калгандыгында сезгенмин. Аларда башка элдерде жок сылык сыпайылык жана жооштук мүнөздөр бар. Аларды чынчыл пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мактагандан кийин алардын бул өзгөчө мүнөздөрүнө таң калыштын кереги жок. Берекелүү Йемен жери арабтардын мекени жана алардын цивилизациясы. Анын жеринде өнүккөн цивилизация жана улуу падышалыктар болгон. Ал жерден биз ушул китептин башында икаясын баяндаган ыймандуу жаш жигит жана чуңкурда күйгөн ыймандуулар жана аны менен бирге Аллахка ыйман келтиргендер чыккан. Ал жерден Меккени биринчи мекендеген Журхум аль-Кахтани уруусу чыккан. Мына ушул уруудан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын бабасы Исмаил алейхиссалам үйлөнгөн. Каабанын Кисва пардасын, кийимин биринчи байыркы Йемендин падышасы Асад аль-Химари жапкан. Шамдын падышалары Гассанилердин жана Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга жардам берген ансарлардын түбү да Йеменден болот. Туфайл ибн Амр ад-Дауси, Абу Хурайра, Абу Муса аль-Ашари жана башка улуу сахабалар Аллах алардан разы болсун Йемендин берекелүү топурактарынан чыккан. Бул берекелүү шаардын топурактарынан Шамды, Египетти жана Иракты эркиндикке чыгарган улуу баатырлар чыккан. Ал жерден Андалуска дин үгүттөөчүлөр жана аалымдар барган. Бул шаардан Чыгыш Африка, Индонезия, Малайзия жана Түштүк Чыгыш Азияга ислам динин жайылткан соодагерлер чыгышкан. Ошондой эле Имам Малик жана Ибн Халдун сыяктуу улуу ислам аалымдарынын жана Андалустун эң улуу падышасы Хаджиб аль-Мансур жана башка көп белгилүү инсандардын түпкү теги Йеменден болгонун уккандар таң калышы мүмкүн. Каарманыбыздын тарыхы 1759 жылы башталган. Ал бул жылы Йемендин Холан шаарындагы Хижра Шаукан деген айылда белгилүү Зайдилердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келет. Атасы аны Мухаммад деп атайт. Бул бала тарыхка Имам Шаукани деген ысым менен кирген. Ал ислам үммөтүнүн эң улуу аалымдарынан болуп, артында белгилүү диний китеп калтырган. Биз Найл аль-Аутар Шарх Мунтака аль-Ахбар деген эмгектин автору улуу имам, муфассир жана факих Мухаммад ибн Али ибн Мухаммад аш-Шаукани ас-Санаи аль-Ямани тууралуу сөз кылып жатабыз. Зайдилер бул шиялардын бир агымы, бирок алардын 12-ликтерден чоң айырмасы бар. Түшүндүрмө: 12-ликтер шиялардын 12 имамдан турган негизги тобу. Бирок кээ бир ислам аалымдары алардын бул 12 имамынын баары чын эмес, алардын кээ бирлери ойдон токулган деп айтышкан. Түшүндүрмөнүн аягы: алар Абу Бакр ас-Сыддыкты, Умар аль-Фарукту жана момундардын энелерин, Аллах алардын баарынан разы болсун, тилдешпейт. Түшүндүрмө: шиялардын негизги ишеними жогоруда айтылгандардын баарын сөгүп тилдеп, аларды жаманатты кылуу. Түшүндүрмөнүн аягы: ошондуктан
алар шияларга караганда суннилерге жакыныраак болгон. Анткени алар Али ибн Абу Талибти Абу Бакр жана Умар аль-Фаруктан даражасы бийик деп ишенишет. Үммөттү башкаруу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын кызы Фатиманын урпактарынан болуш керек деп ойлошот. Бирок мунун баары аларды динден чыгарбайт. Зайдилер улуу имам Зайд ибн Али ибн Хусейн ибн Али ибн Абу Талибтин ысымынан аталып калышкан. Аны ээрчигендер көп болгон. Зайд ибн Алиден элдер Абу Бакр ас-Сиддик жана Умар аль-Фарук тууралуу сурашканда аларды мактаган. Ошондо анын бул жообу элдерге жакпай калат. Алар Зайдтан эки улуу сахабаны тилдөөсүн талап кылышканда пайгамбар алейхиссаламдын кыбырасы Зайд ибн Али анын сахабаларын тилдөөдөн баш тартат. Ошондо алар Зайдтан баш тартышып, андан бөлүнүп кетишет. Мына ушулар тарыхта Рафидилер, баш тарткандар деген ат менен белгилүү болушкан. Имам Шаукани Зайдилердин жол башчыларынан болгон. Бирок ал бардык агымдарга болгон сокур ээрчимени таштап, туура далил менен гана чечим чыгарууну тандайт. Ал бул жыйынтыкка өзүнө өзү төмөнкү логикалык суроону бергенден кийин келет. Ал суроо азыр баарыбызга аба менен суудай керек болуп турган учур. Аллахтын элчиси алейхиссалам кайсы мазхабты ээрчиген? Умар, Аллах андан ыраазы болсун, кайсы мазхабты ээрчиген? Али, Аллах андан ыраазы болсун, кайсы мазхабты карманган? Имам Шаукани бул жөнөкөй суроодон кийин ар бир мусулмандын агымдар жана мазхабтар чыга электеги исламдын негизги булагына кайтуунун зарылдыгын түшүнгөн. Ошондуктан ал Найл аль-Аутар китебинде мусулмандар үчүн ыйык Куран жана сүннөткө курулган туура акыйданын негиздерин жазган. Аллах Таала бул китептин жер бетине кеңири таралышын насип кылгандыгы үчүн ал Индия, Магриб, Египет жана Шам сыяктуу шаарларга жеткен. Ошентип өзүн сокур ээрчүү кулдугунан азат кылган Йемендик улуу имамдын ысымы тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калды. Эгер Йемендиктер арабтардын Кахтанит арабтары деген улуу тобуна кошула турган болсо, арабтардын арасында Аднани арабтары деген жоон тобуна кошулган араб үммөтү да бар. Бул Аднанилерден арабтардын улуу бир уруусу чыккан. Бул уруу саны жагынан да көп, кадыр баркы жагынан да улуу болгон. Алар исламга чейин жана андан кийин да кадыр барктуу болушкан. Бул уруу эрдиги, баатырдыгы жана көптүгү менен исламга чейин да эч ким менен союз түзгөн эмес. Бул уруу Даджал чыкканда үммөттүн арасынан ага туруктуу каршылык көрсөтө ала турган уруу. Бул кайсыл араб уруусу? Казаттагы үнү 1000 кишидей болгон улуу баатыр ким эле? Кезектеги улуу инсан